Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, мен бүгүн эртең менен азыр бизде саат эми мына 6 болуп жатат. Жаштар, бүтүн жаштар партиясынын лидери, кечээ мындан мурунда 1-2 жолу 3 жолу чыгаргам, ушул Чыңгыз Капаров деген жигит жөнүндө. Ушул жигит кайрылуу жасаган экен. Жалпы Кыргызстанга, кыргыз коомчулугуна, ошол кайрылуусуна бир аз анализ жасап, анан ошол кайрылуусун мен өзүмдүн каналымдан көрсөтүп коеюн деп чечтим. Балким сиздер көргөн болсоңуздар керек, эгерде көрбөгөн болсоңуздар азыр ушул менин анализимден кийин өзүңүздөр көрүп баа бересиздер. Чыңгыз Капаровдун коомчулукка кандай кайрылуусун, кайсыл партиялар менен биригүүгө ою бар экендигин билебиз да, достор. Кайсыл саясатчы, кайсыл ишмерлер менен биригүүгө. Чыңгыз Капаров айтыптыр, эми абдан эле кыргыздын алдыңкы чыгаан менин оюм боюнча ошондой, эми сиздер дагы өзүңүздөр көрсөңүздөр айтасыздар, чыгаан кыргыз үчүн, кыргыздын келечеги үчүн кайдыгер карабаган патриот адамдарды өз катарына чакырыптыр. Анан дагы башка айта кетчү нерсе, келип лидер болуп бериңиздер деп айтыптыр. Баса мен өткөндө айтам деп унутуп калган экем. Мен сурагам бул жигиттен, сиздердин партияңыздар жаштар деп аталса, анан элдин баары эле жаш эмес, кандай болот десем, эгерде биз биригип ушундай бир альянстарга келе турган болсок, ошол бириккен адамдар менен сүйлөшүп, ошолордун балким партиялары болоттур. Ушул Марат Иманкулов менен дагы сүйлөшүп жүргүзүп жатабыз. Анын Жаңы Кыргызстан деген партиясы бар. Балким ошол партиянын туус астында кетишибиз мүмкүн деп дагы айткан жери бар эле да. Ошондой нерселер болушу мүмкүн булардын айтымында. Албетте сүйлөшүшсө керек деп ойлоймун. Булар ошол биринчи мындай белгилүү весине, салмагына, саясаттагы салмагына жараша айта турган болсок, бул ушул генерал-майор разведчики бывшими не бывает деп коет. Ошол мурдакы чалгынчы ГКМБнын биринчи орун басары, министринин биринчи орун басары болуп иштеп жүргөн ушул белгилүү киши Марат Иманкуловду катарына чакырышыптыр. Эгерде бул киши бул жигиттер менен союзга келип берсе, абдан булардын багытындагы партиянын абдан күчтүү боло тургандыгы белгилүү да. Себеби Марат Иманкулов дагы жөн киши эмес. Бул биздин ГКМБнын биринчи орун басары болуп иштегенде, демек өзүнүн таасири бар кыргыз элине, президенттикке талапкер болгон киши. Ошондой эле дагы бир экинчи кишини чакырышыптыр. Бул Талатбек Масадыков. Талатбек Масадыковду мен чет жерде жүрүп билбей калган экем. Акыркы эле кездери ушул кызыгып көрүп, окуп, ким бул киши деп өмүр баянын карап, чынын айтканда абдан эле билимдүү, көп тилдерди билген, оондо иштеген. Эгерде мисалы үчүн биздин кыргыз мамлекетинде тышкы иштер министрлигин ушундай жигиттер аткарганда, анда абдан эле чоң бизге аброй болмок. Дипломаттарды өзүнүн командасын сонун кылып даярдамак. Бул кишини дагы чакырышыптыр. Бул дагы абдан туура болгон кадам деп ойлоймун. Ал киши ушул бүгүнкү кайрылууга караганда ошол чет жерде жүргөн экен, Азербайжандын борборунда дейт. Балким угуп жаткандыр, балким бирөөлөр жеткизеттир, эгерде ошондой адамдар болсо. Ушул кишини дагы өз командасына чакырыптыр. Урматтуу Талатбек Масадыков мырза, эгерде угуп калсаңыз, сиз дагы кайдыгер карабай ушул жигиттер менен бир сүйлөшүп көрүңүз. Андан кийинки дагы бир чоң азыркы саясатта жүргөн министрлердин жөн эле министрлер Элвира айым сүйлөп жатканда жүрөктөрү титиреп турган ушундай Элвира Жыргалбековна Сурабалдиеваны өз катарына чакырып кетишиптир. Эми ким билет, Элвира Сурабалдиева кайсыл партия менен бара тургандыктары жөнүндө. Бирок эгерде ушул Элвира айым ушул жигиттерге кошулуп, бул таза команда, мына генерал Масадыков, эгерде ушулар бириксе, абдан эле сонун команда болмок да, достор. Анан дагы өткөндө мен сүйлөшкөнүмдө Садыр Жапаров жөнүндө дагы сураганмын мен булардан. Мен мурунку видеолорумду көрсөңүздөр болот. Biz Sadır Japar ekөөбүз абдан көп жүргөнбүз.
деп айтты Чыңгыз мырза. Садыр Жапаровдун агасы Сабыр агасыбы, инисиби мен билбейт экенмин. Ошону менен дагы мамилелерим бар, сүйлөшүп жүргүзүп жатабыз. Садыр Жапаровдун биз чыгарышып, ошол эгерде бийликке келсек, биз тарапташтары менен сүйлөшүүгө ар дайым даярбыз деди да. Эгерде мына кечээки кайрылуусунда айтып атат, ошол Садыр Жапаров тарабынан дагы эгерде бир лидериңиздер болсо келип бериңиздер деп. Эгерде Садыр Нуркожоевич сиз кокустан ушул менин кайрылуум азыркы угуп жаткан болсоңуз, сиз дагы ушул жигиттерге командаңызды кошуп бирге барсаңыздар абдан туура болмок. Анткени азыр достор, мына бир эл үчүн кыймылдаган күчтөр өзүнчө бир тарап, ошол эле Чоң Казат, бүтүн Кыргызстан булар чыгып жатат. Эми эмне себептен булар бириге албай жатышат, балким мен аны билбеймин. Эми бул Кыргызстандагы ошол ички саясаттагы балким бир пикир келишпестиктер болуп жаткандыр. А балким дагы 2 ай убакыт бар, булар биригип кететтир. Эми ага көз ачыктык кылбай кое туралы. Бирок азыр негизинен кандайдыр бир бийликчил күчтөр бир тарап, ал эми ушундай эл тарабындагы күчтөр бир тарап болуп бөлүнө баштады да. Эл өздөрү шайлайбыз, өздөрү эч кандай акчасы жок эле, ушуларга жардам беребиз деген күчтөр өзүнчө бир тарап болуп калды да достор. Эми мен көп сүйлөй бербейин, ошол кайрылуунун өзүн коюп берейин. Анан кандай пикирлерде болосуздар, сөзсүз айтып, пикирлериңерди жазып, ушул комментарийга келтирип койгула достор. Лайк басканды, каналга кошулганды унутпаңыздар. Саламатта туруңуздар. Азыр ошол кайрылууну көрүңүздөр. Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Мен Чыңгыз Капаров Жаштар партиясынын төрагасы. Бүгүнкү чыкканымдын себеби, бүгүн биз партиялаштарыбыз менен жана политсовет менен сүйлөштүк. Ошондуктан элге кайрылалы, билдирели деп чыктык. Себеби бизде дагы сүйлөшүү жүрүп жатат. Анын башкы себеби, азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, кошулуулар, биригүүлөр болуп жатат. Быйыл күзүндө шайлоо болот Жогорку Кеңешке. Анан ошенге бир билимдүү, мамлекетти оңдой турган, эл үчүн жанын берип күйө турган адамдар келсин деген ой максат менен, бир духу бар, реформа жасай турган адамдар биригели деген максат менен биз таза адамдар менен кошулалы, таза адамдар менен мамлекетти реформа кылалы, улуубу, кичүүбү, эркекпи, аялбы, анысына карабайлы деп өзүбүз сыйлаган көптөгөн адамдар бар. Ошонун ичинен эми кээ бирөөнүн партиялары бар, күчтүү. Ошонун ичинен баягы дагы чыгаан, эл үчүн күйгөн, лидер болуп жүргөн адамдарды биз чакырып, ошолой коюп, мейли сиздер бириксеңиздер макулбуз, сиздер партияга кел деп кошулсаңыздар биз баралы. Жок, партиябыз жок десеңиздер келиңиздер, биздин башыбызга туруп лидер болуп бериңиздер. Жогорку Кеңешке чогуу баралы. Элди жардам берели, мамлекетти сактап калганга бир жардам берели деп. Антпесе мамлекет чөгүп баратат. Жалаң билимсиздер башкарып жатат мамлекетти. Бул 30 жылдан бери келатат. Ошондуктан агаларыбызга, эжелерибизге кайрылалы дедик. Алар кимдер? Ооба, биз алардын көбүн тааныбайбыз. Сыртынан гана көрүп жүрөбүз, сыртынан гана угуп, эл катары кээ бирөөнү соц тармактардан, башкадан көрүп жүрөбүз. Азыр элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, сыртта жүргөн, Азербайжанда, Бакуда жүргөн, Азербайжандын борбору Бакуда жүргөн Талантбек Масадыков деген өтө акылдуу, өтө грамотный, эл үчүн бир иштей ала турган, реформа жасай турган адам экен. Өмүр баянды окуп чыктык. Бул кишинин оондо иштептир, көп жерде иштептир. Анан ушул кишиге кайрылалы дедик. Урматтуу Талантбек Масадыков байке, ага келип кошулуңуздар, биздин башыбызга лидер болуп бериңиз, биз сиздерге солдат болуп берели. Ушул Талантбек Масадыков, андан сырткары генерал майор экс-чекис, таза адам, президентке катышкан Марат Иманкулов деген агабыз бар. 2011-жылы ат салышкан, таза чындыкты айткан, өзүндө партиясы бар болуш керек. Бул кишини дагы келиңиз, сиз дагы лидер, сиз да болуңуз. Ал тең төрага 3-төн 7-ге чейин болсо болот, анын эч коркунучу жок. 1-ден 7-ге чейин деле болсо болот. Андан сырткары
Жогорку кеңеште bir 10-15 kişi бар болсо, чындыкты сүйлөп эл үчүн күйгөн депутаттардан ошолордон аялдардын ичинен жалгыз гана биз сыйлаган, эми биздин жеке пикирибиз, партиянын жана менин сыйлаган бул депутат Айым Эльвира Жыргалбековна Суравалдиева. Айым, келиңиз. Сиз дагы бир лидер болуп, эл үчүн кызмат кылып жүрөсүз, дагы кызмат кылам десеңиз, келиңиз. Бир эл үчүн чогуу кызмат кылалы. Андан сырткары биз сыйлаган дагы за референдум деп жаздан бери бир жакшы кыймыл түзүп, элдик кыймыл түзүп жүргөн бир мандаттуу кылалы. Антпесе эл партиялык система менен элдер туура эместер барат экен, бийлик элдер эле кыйналат экен деп жүргөн, Советтер Союзунун убагында директор болуп жүргөн, андан кийин билим тармагында иштеген өтө күчтүү кадр байкелерибиз бар. Мындай билими күчтүү, бул Тыныбек Мейманалиев деп жасоочу өзү киши, бул дагы ошол жана элдик кыймылды жетектеп жүрөт. Келиңиздер агалар, баарыңыздар келиңиздер. Мына ошол Талантбек Масадыков күчтүү адам экен, Марат Иманкулов, экс-чекс, Эльвира Суравалдиева, Тыныбек Мейманалиев, жана ошондой эле мени сыйлап чогуу убагында ал кишини колдоп чогуу куугунтук жеген 2011-жылдан бери. Бул ким? Бул киши Садыр Жапаров. Мына ушул кишини колдогондор, келиңиздер, бизде ошо сиздердей адамдар керек. Анткени Садыр Жапаровду азыркы бийлик чыгарбайт. Чыгарса эч ак чыгармак. Мына 2,5 жылдын убакыт өттү, 3 жылдын жүзү болуп калды. Кана чыгарганы? Ошондуктан биз күчтүү команда болуп жогорку кеңешке өтсөк, Кудай буйрса, реформа кыла турган адамдар керек бизге. Ошол Талант Масадыков, сиз дагы бир лидер болуңуз. Эльвира Суравалдиева, айымдардан сиз болуңуз. Марат Иманкулов болуңуз партиянын. Тыныбек Мейманалиев болсун. Мейли Садыр Жапаровдардын командасынан Садыр Нуркожоевич өзү ишенген бир адам лидер болсун. Биз колдойбуз. Биз сиздерге солдат болуп берели. Эл үчүн чогуу кызмат кылалы. Келиңиздер. Чындап мамлекет үчүн күйсөңөр. Элдин келечеги үчүн, арттагы балдардын, небере чөбөрөлөрүңүздүн келечегин ойлосоңуздар, анда чогуу бир команда болуп баралы. Кеп акчада эмес, кеп башкада. Антпесек биздин мамлекеттин башына кечирип коюңуздар. Эртеңки күнү кандай болорун эч ким айта албайт. Эмне күн түшөрүн билбей атабыз. Мына бүгүн премьер-министр отставкага кетти. Азыр Абылгазиев кетти. Абылгазиевдин ордуна ондап келсең да эч нерсе кыла албайт бул система менен. Азыркы бийликте тургандардын ичинен грамотный ушул адам болчу. Мына спикердин деңгээлин билебиз, жана башкасынын деңгээлин билебиз. Так чалынбай сүйлөгөн, өзүнүн максаты бар адам эле. Эми туура кеткени туура болду. Анткени бул бийлик менен ал деле алыска барбайт болчу. Депутаттар эч нерсе айта албайт. Себеп кантип айтат? Өзү биримдик партиясына кошулуп атса, өздөрү бийликтин партиясына, Мекеним Кыргызстан партиясына кошулуп атса, жана Кыргызстан деген партияга кошулуп атса Шакиндин, кантип булар оңдомок эле? Булар эч нерсе айта албайт. Азыр өздөрүнүн айласын таппай отурат. Андан сырткары депутаттар жылаандын башын чыгарып жатат. Кандайча дегенде биз ушул эпидемия узарып кетсе мөөнөтүбүздү узартабыз дейт. Андай конституцияда жок, мурункудагы азыркы мыйзамдарда жок андай. Силерге эч ким укукту берген эмес. 5 жыл шайландыңбы? Бир күн турган укугуң жок. Урматтуу депутаттар, кичине мындай билим барбы силерде? Жокпу? Же мына ушу өзүңөр тастыктап атасыңар. Көчөдөн келгениңерди, темир тесек сатып келгениңерди, тааныш билишиңерди алып келгениңерди. Бул не деген караңгычылык? Бул не деген акмакчылык? Силер согуш болуп атса дагы бир күн турганга эч кандай укук болбойт. Анан айтып атат 5%, 1% кылсак болбойт, 3% кылсак болот, болбойт. Эмне дегенде акча бөлүнөт деп. Айланайын, ушунча караңгы депутаттар болобу? Акча эчак бөлүнгөн, борборлук шайлоо комиссиясына шайлоо өткөрүү боюнча 55 миллион сом бөлүнгөн. Ал 1% болобу, 3% болобу, 10% болобу? Ага эч кандай болду, эч тиешеси жок болчу акча маселеси.
ушунча караңгы адамдар отурат, азыр караңгы. Депутаттар эч нерсе айта албайт деген себебибиз улар жакын туугандарын, жек жаатын, баардыгын жакындарын баарын алып барып бийликтин ар кандай бутактарына жакшы кызматтар койгон. Анан булар кантип бир нерсени айтып чыгат? Урматтуу мекендештер, азыркылар шайлабагыла эч качан. Анткени Кыргызстандан болбойт. Хоть 20 000 берсин, 10 000 берсин, албагыла. Себеп келечегиңерди сатып атасыңар. Кичине биз карапайым элде абийир, иман, адеп, ахлак бардыр, туурабы? Кудайдан корккула, элдин убал соогунан корккула. Эгер шайлап алсаңыздар, 5 жылга сатып албайсыңар, өмүр бою кул болуп өтөсүңөр. Бизге керек ушул. Ошондуктан биз бүгүн ойлонуп, жанагы Талантбек Масадыков, Марат Иманкулов, Эльвира Суравалдиева, Тыныбек Мейманалиев, жана ошондой эле Садыр Жапаровдун командалары биригели. Силер башында тургула. Биз солдат болуп берип туралы. Биз силерге кызмат кылалы, эл үчүн чогуу кызмат кылалы. Лидердин бизге кереги жок, төрагалыктын бизге кереги жок. Төрага лидер болуш оңой эмес. Келип биздин башыбызды бириктирип, таза адамдар бир эл үчүн чогуу кызмат кылалы. Урматтуу агалар, эжелер. Антпесек билбейм, эмне деп айтышты да билбей калдык. Ошондуктан касиеттүү кыргыз элим айтарым, эми ар ким өз баасын берет. Маселен Эльвира Суравалдиеваны жамандап, эми ал түшүнөм, мурунку президенттердин адамдары кээ бир чала тайкыда сабатсыздар да, эми таарынбаңыздар, чала сабаттуу булар. Эми алар ошол кезде кызмат алган, же бир жакшы кызмат алып, же ошол кишилердин азыркы жакындарынын ар кандай телевидениясында иштегендер жамандап, эми аларга таардын кереги жок. Алар түшүнсө болот. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз дагы тең, акыйкат, туура жол менен кетиңиз, мыйзамды. Ушул 4-5 партияга болушпай, сиз жалпы элдин президенти болгондон кийин 4-5 партиянын президенти болбоңуз. Азыр премьер-министр кетти. Биз айтар элек, азыр ким татыктуу? Ооба, көптөгөн адамдар татыктуу, агаларыбыз, эжелерибиз бар. Бирок мен сизге айтарым, эгер сактап калам бийлигимди, эгер сактап калам кадыр баркымды десеңиз, анда 2,5 жылдык сизге ишенген адамдар, эл ишенген. Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып, ошону алып келиңиз премьер-министрге. Ошондо балким сактап каларсыз. Же болбосо Талантбек Масадыковду алып келиңиз. Ошондо сактап каласыз. Же болбосо азыркы бийликтерде эркектер жарабайт, азыркы отургандарда. Ошонун ичинде Эльвира Суравалдиева кыйыңыз, кыйын айым, ошону алып келиңиз. Ал билими чет мамлекеттен окуган, Британиядан окуп келген айымдардын бири. Анан аны көрө албагандар ар кандай айтып атат, эми алардын түшүнүгү өзүнүкү. Антпесе мамлекет өтө коркунучта турат. Мен ушул агаларыма партиянын атынан, жеке өзүмдүн атынан жана Талант Масадыковго дагы айтам, Марат Иманкулов айкебизге, Эльвира Суравалдиева айымга, Тыныбек Мейманалиевке жана Садыр Нуркожоевичтин командасына келгиле, биригели, таза баралы, дагы башка таза адамдар бир ынтымак менен бир болуп келели, дагы жеңишке жетели. Кудайым буйрса, таза адамдар бириксек эл колдойт. Биз деле силерди издеп кайсы жерден болсо дагы чакырсаңар баралы. Биз кичүүбүз, чуркап барабыз. Эл үчүн кызмат кылгандан эч качпайбыз. Силерден суранабыз. Башыбызда лидер болуп туруп бериңиздер, макул, бизге кереги жок, талашпайбыз. Ким реформа кылам деп, таза адамдар, силер бирөөңөр келип, 5-өңөр лидер болсоңор да биз качпайбыз. Рахмат элим. Саламатта калыңыздар, жакшы туруңуздар.